Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр. Баарыңыздарга кутмандуу күн, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Биз бүгүн сиздер менен кыргыздын улут тамагы быжы жасайбыз. Быжыны мен бүгүн сары жүрмө менен жасайын деп чечтим. Анда эмесе көрүңүздөр, жасаңыздар сиздер дагы. Боорду мясорубкадан өткөрүп алабыз, эт туурагычтан. Ага 1 картошка, 2 пияз, 2 баш чеснок кошобуз. Эт туурагычтан өткөрөбүз аларды дагы. Мына мындай кылып биз эт туурагычтан майдалап өткөрүп алдык. Эми биз буга жарым килограмм күрүчтү таза сууга жууп туруп, анан кошобуз. Мынакей күрүчтү коштук. Эми буга татымына жараша туз, мурч, кызыл мурч, кара мурч, татымына жараша туздан кошобуз. Андан кийин татымына жараша туз мурчун кошуп алгандан кийин биз буга суу кошобуз. Мен 2 кружка суу коштум. Где-то 160 граммдан болот го. Анан 50 грамм суумай коштум. Муну жакшылап аралаштырып алабыз. Чеснокторун, мурчтарын бири-бирине сиңиш үчүн жакшылап аралаштырып, даамдуу кылабыз. Аралаштырып бүткөндөн кийин сары жүрмө, жуулган сары жүрмөгө салабыз. Сары жүрмөгө жакшы кириш үчүн бутулканын башын кесип мен мындай кылып салам. Анан суюгураак болсо жакшы өтөт. Коюу болгондо кичине суудан кошуп коюп турасыңар. Мына мынтип толтуруп алабыз дагы. Биринчи саларды аркы учун байлайбыз. Андан кийин салып бүткөндөн кийин берки учун байлайбыз. Калыңыраак жип менен катуураак байлашыбыз керек. Муну сорпого салганда чыгып кетпеш керек ичиндегилери. Мынакей быжыбыз салып бүттүк. Кааласаңар мөөнгө салгыла, кара чейге салгыла, даамдуу болот баары бир. Анан сууга, муздак сууга салып коюп коебуз. Кайнагандан кийин үстүнөн моундай көбүктөр чыгат. Буларын алабыз. Көбүктөрүн алабыз, туз салабыз татымына жараша. 2,5 саат кайнатабыз. 2,5 саат кайнатабыз. Кайнаганда мондай тиш чукулгуч менен муну тешип коебуз. Жанагы ашыкча ичиндеги пузырёктору чыгат, желдери чыгат. Мынакей кыздар. Ушинтип бышырсаңар абдан даамдуу болот экен. Сары жүрмө аябай майлуу болуп өзүн жей албайт. А мында мен быжынын фаршына май кошкон жокмун. Ошо сары жүрмөнүн майы менен абдан даамдуу болот. Баарыңардын тамагыңар таттуу болсун. Катталыңыздар, класс басыңыздар. Рахмат.